бүгүнкү күндө бул маселе көтөрүлүп, анан жалпы эле элдин оюнда өзүңүз айтып аткандай ошол көлгө жакын жерде жайгашкан элдин оюнда уран кени дагы ошол жерде бар экен, кошулма түрүндө бар экен. Ал иштетип калса канчалык зыян болот, зыян болбойт деген түшүнүк пайда болуп атат. Анын мен деле ойлойм, анын негизи деле бар болуш керек. Себеби мына бүгүнкү күндө биз ошол Кажысайда жайгашкан урандын хостохранилищеларын араң дегенде мындайча айтканда дүйнөлүк коомчулукка кайрылып атып тазалап туттук да. Көйгөйлөрдүн баары Кыргызстанда жашаган элге сиңип калган да, сиңип калган. Бир тонна мисалы массивди алабызбы, ошонун составында 0,7% уран деп айтылып атпайбы? Баары бир уран бар экен, уран иштетилип калышы мүмкүн экен деп. Эмне себептен 19-жылы бул проект токтотулуп, мораторий түзүлүп, анан мыйзамда кабыл алынып калбады. Ошол кезекте Алмамбет Шыкмамбатов депутат болуп турганда, Алтынбек Сулайманов депутат болуп турганда экөө инициатива кылып, мыйзамды алып чыгышып, жалпы талкууга коюп, жогорку кеңеште да талкуу кылып, адистердин баары чакырылып, ошол бул проектти колдогондор дагы, каршы болгондор дагы ошол жерде чогуу болуп, анан ошондо биз бул проектке мораторий кылышыбыз керек экен, уран менен туура иштетишпешибиз керек экен. Андан сырткары сырттан да алып келбешибиз керек экен деген нормалар менен мыйзамга кабыл алынып калбадыбы? Бүгүн эми 90-дон ашык хостохранилищелер менен атпалдар бар деп атпайбы? Кыргызстанда ошондон 50дөн ашыгы бул эме уранга байланыштуу экен да. Анын 23-ү түздөн түз ушул бизде Кыргызстанда жайгашкан кээ бир МЧСтин балансында, ал эми тиги регуляция болуп өткөндөр ошол жергиликтүү бийликтердин балансына өткөрүлүп берген хостохранилищелер бар да. Ошолор мына бүгүнкү күндө деле ошол элдин аң сезиминде сакталып келген да, сакталып калган. Кызыл Алпыл кени бул 51-жылдарда баштаган экен, чалгындоо иштери биринчи. Анан 64-65 жылдарда предварительная разведка деп коет экен. Ошол разведка жүргүзүлүп, анын кору аныкталып, анан бирок баланска коюлбай келген да. Биринчи жолу ошол жердеги кендин коруун 2015-жылы бизде ошол геология мамлекеттик кызматтын алдында ККЗ деп коет, Госкомиссия по запасам деп. Ошол комиссиянын жыйынтыгы менен 15-жылы биринчи жолу балансы коюлган экен. Бул бир эле ошо Ташбулак деген участок боюнча да. Ал жерде эми бүгүнкү күндө россып түрүндө бул эми жердин үстүнөн ачык жол менен иштетүү түрүндө 5 участок жөнүндө сөз кылып айтып атышат. Биринчиси ошол Ташбулак, бул жана Куакы белине чыга бериш жеринде, жолдун эки жак тарабында, жолдун астында да жайгашып калат. Ал жерден ошо линия электропередача өтөт экен да атка кемин. Экинчи участок бул Баке деген участок. Бул Куакы белинен Кочкор тарапка түшө бериш жеринде, Орто Токой суу сактагычына жакыныраак жерде да. Үчүнчү участок бул Узун Сай деп. Бул түздөн түз ошол Орто Токой суу сактагычынын жанында жана ичинде жайгашкан деп айтсак болот да. Төртүнчү участогу бул Түндүк деген участок. Бул жанагы Куакы белине бурулаарда Көкмойнок деген айыл бар эмеспи? Ошонун үстү жагында жайгашкан да, үст жагында. Анан да бир россып түрүндөгү акыркы участогу бул Ак Өлөң деген айылдын жанында Оттук деген участокта. Мына бүгүнкү күндө ушул ачык жол менен открытый способ деп коет, карьер түрүндө иштете турган ушул 5 участок жөнүндө сөз болуп атат. Бирок 5 участок боюнча толугу менен алардын кору аныкталган эмес. Бир эле ошол Ташбулак деген участок боюнча кору аныкталып, ККЗнын балансында турат. Бизде кайсы кендин түрү болбосун, эки мындайча айтканда параметрди же факторду эске алуу менен анан кийин анан иш алып барышыбыз керек да. Биринчи параметри ошол кенди биз иштетсек экономикалык пайда өлкөбүзгө болобу? Анан эгер биз иштетип аткан учурда сөзсүз түрдө экологияга зыяны тийбейби? Эгер ошол эки параметрди биз мисалы эсептеп чыгып, анан ошонун негизинде анан чечим кабыл алышыбыз керек деп
ойлойм да. Бул комплекстүү руда деп койсок болот да. Мисалы 1 тонна же 1 куб массада породада ошонун ичинде 5 кенин түрү болсо, ошонун көбүрөөгү 95% бул титаномагнетит, жана мен башта айтып бердимби? Анан эң эле аз көлөмдөгүсү бул уран деп бөлүнөт. Бирок ар бирин ошол жерден биз түздөн түз өзүнчө бөлүп ала албайбыз. Баары толугу менен казылып алынат да, казылып алынат. Ошол казылып алынып аткан учурда бүгүнкү күндө баягы ал өзү мындайча айтканда баягы естественном состоянии, природа кандай түзсө ошондой түрдө турат да. Ал тиги жердин катмарынын астында. Биз ошол тиги үстүндөгү катмарды баягы вскрытие кылып алганда эгер чаң болсо, чаң сууга кошулса же чаң барып туруп ошол тиги жердин үстүндөгү баягы өсүмдүктөргөбү ошолорго баягы шамал менен барып ошол жерде пайда болуп калса, ошонун канчалык деңгээлде зыяны бар же зыяны жок, ошого биз биринчи күндө сөзсүз түрдө жооп табышыбыз керек. Ал жерде мындай табигый уран экен деп айтылып атат да. Табигый уран деген менен бул обогащенный урандын экөөнүн айырмасын билиш керек деп. Мисалы табигый уранда определенный деңгээлде радиация болсо дагы анын көп зыяны жок депчи, зыяны жок. Ал эми аны мисалы обогащать этип, жана 235 деген уранды обогащать эткенден кийин, ошондон кийин анын зыяны көп эсеге көтөрүлөт. Мисалы табигый уранда мисалы ошол радиациялык көрсөткүч өтө төмөн болуп турса, бүгүнкү жерде ошол естественный ал жерде бир 20-га чейинби, 25-ке чейинби микрорентген часто атпайбы? Адамга зыяны 50 микрорентген частанын көтөрүлүп кете турган болсо, зыян болуп калат деп. Аны ошол мисалы 25 микрорентген частка көрсөтүп аткан уранды обогащать этип, аны мүмкүн колдон келген 20%-тан да жогору 100%ке чейин да көтөрүп обогащать этиш керек экен да. Анан ошондо ал зыян болот экен да. Жеңил эле жол менен, гравитация менен, анан магниттик сепарация менен эле жууп, чайкап, бөлүп алып, анан карабалта алып кетебиз деп. А жерде хвостохранилище да болбойт деп. Бул бир чети мүмкүн жакшы. Эми аны адистер дагы жооп бериш керек да. Жана эксперттик группа түзүлсө. Анан алар ошого мына чындыгында момундай болот, бул жер тазаланат деп заключение керек. Менде кийинки этабында суроо пайда болуп калат да. Биз ошол жана уран кошулган, торий кошулган, анан цирконий кошулган, фосфор менен кошулган, мындайча айтканда бир концентратты деп коелу. Карабалтадан келип, анан карабалтадан переработка кылган атпайбызбы? Ошондон калган эми отходдор деп коелу. Аны алып барып туруп хвостохранилищеге жайгаштырышыбыз керек. Бүгүнкү күндө карабалтанын жанында тегерегинде хвостохранилище бар. Биз ошол хвостохранилищени кайра ачып же жандандырып, үстүнө төгүп, келечекте дагы бир коопсуз маселесине тиешелүү маселени жаратып албайбызбы? Биз бүгүнкү күндө ошол маселелерге толук кандуу жооп таап алышыбыз керек. Анан ошол цифраларга таянып, анан бизде ушундай пайда болуп калышы мүмкүн дагы деген дагы бүгүнкү күндө эрте да, эрте. Ошон үчүн биз бүгүн эгер иштете турган болсок, Таш булактан баштасак болот, иштете турган болсок. Калган участоктарын биз чалгындоо иштерин жүргүзүп, корлорун аныктап иштесек болот. Бирок бул жерде дагы бир маселе бар. Ошол Кызыл-Омпол өзү кени жана ысык көл биосфералык территориянын санация деген зонасына кирип калган да, кирип калган. Анан бүгүнкү күндө эгерде биз толук кандуу жанагындай маселелер жаралбайт, экологияга зыяны тийбейт, адам өмүрүнө коркунуч болбойт деген маселелерге толук кандуу эксперттик заключенияларды алып алсак, анан ошондон кийин биз мыйзамды дагы жокко чыгарышыбыз керек. Мораторий коюлган. Ысык көлдөгү биосфералык территориядан да бул жерди чыгарышыбыз керек. Анан ошондон кийин анан чалгындоо иштерин да жүргүзүп, анан разработкасын
баштап алып кетсек болот да. Бул экономика жагынан күмөн жок. Пайдалуу нерсе. Эми ар кандай цифралар айтып атат. Аны жана ТО жасалгандан кийин, проект түзүлгөндөн кийин, анан жана баягы курулуш иштери жүргүзүлгөндөн кийин, ошол эле Кара Балтадагы көрүнөрүндүк комбинаттын кошумча сөзсүз түрдө оборудование бир нерселерди алып келиш керек. Ошолордун чыгымдарын баарын эске алгандан кийин, анан тиги жерде капиталдык чыгымдары болот, анан эксплуатация иштерин жүргүзүп атканда эксплуатациялык чыгымдары болот. Ошолордун баарын эске алгандан кийин, анан себестоимость канча болот, анан момундай пайда көрөт экенбиз деп айтсак болот да.